Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Журналист жана укук коргоочу Илгар Насибов ресурстук борбордун кеңсесинде 21 августта белгисиз адамдар тарабынан сабалган. Бул борбор Азербайжандын Нахичеван эксклавындагы адам укуктары боюнча жападан жалгыз уюм. Ооруканага оор абалда жеткирилген Насибовдун башы жарылып, кабыргасы сынып көп кан жоготкон. АКШнын мамлекеттик катчылыгы Азербайжан бийлигине кайрылып, күнөөлүүлөрдү жазалоого, укук коргоочулардын коопсуздугун, сөз эркиндигин камсыз кылууга чакырды. Хамас жана Израиль эки тарап тең 7 аптага созулган согушта жеңишке жетишкенин айтышууда. Израилдин өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху Хамас катуу жабыркап, бирок талаптарынын бирине да жетпегенин билдирди. Газада болсо куралдуу аскердик кийимдеги адамдар жарандар менен кошо көчөгө майрамдоого чыгышты. Газа тилкесине Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык жүгү киргизилген. Согушта талкаланган инфраструктуранын калыбына келтирүү иштери башталганы кабарланды. АКШдан тышкары дагы 7 өлкө Иракта Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы күрөшүп жаткан күрд аскерлерине тез арада жардам берүүгө даяр. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Чак Хейгел билдирди. Анын айтымында алар Албания, Британия, Канада, Хорватия, Дания, Италия жана Франция. Шейшемби күнү Ирактын Күрд автоном районунун башчысы Масуд Барзани аларга Иран жардам берип жатканын айтты. Орусиянын Воронеж шаарында сот украиналык учкуч Надежда Савченконун тергөө абагында кармоо мөөнөтүн кароодо. Бүгүнкү сот отурумунда Савченко Украинадан тергөө материалдарында жазылып жүргөндөй 30-июнда эмес 24-июнда урдалып Орусияга алып келингенин айтты. Учкуч аялдын адвокаттары анын баш коргоо чарасын өзгөртүп күрөөгө чыгарууну соттон өтүнүүдө. Орусиячыл тергөө комитети аны Луганскта орус журналисттерин өлтүргөн, кийин качкын катары Орусияга келип алган деп айыпталууда. Савченко жана Украина бийлиги аны орусиячыл жикчилер кармап алып Орусияга өткөрүп бергенин айтып жатат. Өткөн аптада Украина президенти Порошенко Савченкону эрдик үчүн ордени менен сыйлаган. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джен Псайкинин айтымында жикчилдердин Донецк жана Луганскидеги чабуулдарына орустар багыт берүүдө. 27 августтагы Псайкинин билдирүүсүндө түштүк чыгыш Украинада байкалган орус танктары, залп менен атуучу реактивдүү системалары, брондолгон техникалардын колоннасы белгиленген. Орусиянын аскерлеринин Украина аймагында эмне кылып жүргөнү тууралуу чындыкты Москва айтпай жатканы Вашингтонду тынчсыздандырууда, дейт Джен Псайки. Биз Орусиянын аскерлери Украинанын аймагына 48 чакырым кирип келген учурда да Москва чындыкты айтпай жатканына тынчсызданып жатабыз. Орусия өзүнүн жигиттерин Украинага жөнөтүп, бирок аларга кайда барарын айткан эмес, ата-энелерине балдары эмне кылып жүргөнү тууралуу маалымат берген эмес. Орус тарап өз кезегинде 10 десантчы Украина аймагына адашып кирип барганын айтууда. Жикчил күчтөр контр чабуул баштап 27 августта Жаңы Азовск жана Азовск шаарларына киришкени кабарланды. Япониялык кинооператор гүлдөргө түбөлүк жашоо берди. Аталган проект легендарлуу япониялык режиссер Джузо Итаминин элесине арналган. Анын эң бир белгилүү кинотасмасы Тампопо, бизче которгондо какым-кукум өсүмдүгү деп түшүндүрүлөт. Алар кечинде жарык берип, күндүзү үйдүн ичин кооздоп турат. Гүлдүн сары түсү жаздын келгенин, жашоонун сулуулугунун символу катары баалайм, дейт автор Такоо Ино. Бул гүлдөр жаз мезгилинде кылдат терилип сакталган. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.